Өлкөдө бензинге болгон баалар апрель айынан бери төмөндөгөнү менен дизель отуну тескерисинче 8-10% кымбаттаган. Азыр 76 сомдун тегерегинде болууда. Былтыр ушул маалда 49 сомдон сатылган дизелдин кымбаттап жатышын Нефтетрейдерлер ассоциациясы бир нече себептерге байланыштырууда. Биринчиден түшүм жыйноо Орусияда дагы кызуу жүрүүдө. Буга кошумча нефть иштетүүчү 3 ири завод профилактикалык тейлөө үчүн жабылган. Дагы бири Казакстан сентябрь айынан тарта дизелди Орусиядан импорт кыла баштаары белгилүү болгон. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн айта кетсек, мына июль айында Россия Федерациясындагы нефти карайчылуу заводдор кескин түрдө дизель отунуна жогорулатышты да. Алар бир эле убакытта дизель отунуна $300 тоннасына баасын жогорулатып койду да. Мындайча айтып кетсем, жыл башында эгерде биз $600 тегерегинде алып атсак, биз нефтетрейдерлер бүгүнкү күндө $1200 жакындап баратат да баасычы. Айтканда 98% жогорулады да жыл башынан беричи. Ал эми чекене баа болсо Кыргызстан ичинде бүгүнкү күндө 23% жогорулады, 22,5-23% жогорулады. Белгилей кетсек, дүйнөдө күйүүчү майлоочу майдын наркы 2020 күз айларынан бери кымбаттап жатат. Канткен күндө дагы Кыргызстан импортко толук көз каранды экени баарына маалым. Ошентсе да коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы кыйла эле төмөн. Кыргызстанда азыр колдон келген нерселерди аткарып атабыз да. Мындайча айтканда азыр биз булар менен нефтетрейдерлер менен дайыма жолугушууну өткөрүп, буларга дайыма тиги кат жөнөтүп, жанагы элдердин орточо кирешесин эске алуу менен, ошолорду туура түшүнүү менен силер дароо кымбаттатуу маселесин койбогула, жана кымбаттатпагыла деген ошол нерселерди берүүнүн негизинде азыр эми айла жок, булар жанагы чекене сатканда, розница деп коебуз, 76 сомдон сатса, ал эми дүң азыр 84 сомго чейин чыгарып атат. Өтө көп алгандарга. Ошонун эсебинен чекене соода кылгандарды жаап атат. Мындайча айтканда ал актабай атат буларга. Бирок ошол кайсы бир деңгээлде алар дагы түшүнүү менен мамиле жасап, ушул жолго барып атат. Кыргызстан үстүбүздөгү жылы Россия Федерациясынан жалпы 550 000 тонна дизель майын жана 650 000 тонна бензин импорттойт. Күйүүчү майлар жыл башынан бери этап-этабы менен бажы төлөмү жок алынып келүүдө. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен Нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлардын баасын сактап туруу аракетин көрүп келишет. Кыргызстан 76 сом 40 тыйын, Белоруссия 78 сом, Армения 99 сом 40 тыйын, Тажикстан 94 сом 70 тыйын, Өзбекстан 106 сом 90 тыйын. Жыл сайын жер айдоо же түшүм жыйноо маалында дизелге болгон баанын өсүшү байкалат. Мындай учурларды алдын алуу үчүн экспорттоочулар менен алдын ала макулдашууларды жүргүзүп, мунайдын корунун көлөмүн көбөйтүп алуу керек дейт экономист Кубан Чороев. Кандайдыр бир дефицит болгон болсо, анда баалардын көтөрүлүшүнө алып келинет да. Анан албетте күйүүчү майдын баасын антимонополдук орган көзөмөлдөйт. Алар бир тийиштүү деңгээлде гана ошо күйүүчү майга маржа кошулат. Ошондуктан бул рынокто бааны жөнгө салууда ошо антимонополдук органдын дагы мындай ролу бар деп айтсак болот да. Бул мындай мыйзамдуу негизде көзөмөлдөнгөн. Нефтетрейдерлер ассоциациясынан маалым болгондой, Кыргызстанда дизелдик отундун баасы күз айларынын соңуна чейин дагы да өсүшү мүмкүн. Белгилей кетсек, күйүүчү майлоочу майлардын запасы 2 айга жеткиликтүү бар. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.